Амансыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр? Ден соолуктун чындыгы тамак ашка көз каранды демекчи, туура тамактанып, ден соолугуңузду чыңайбыз. Анда эмесе назарыңыздарды диеталык жашылчалуу шорпо даамына бурабыз. Бул даамды биз Изюм ресторанынын ашпозчусу Вилдарбек Бакытбек уулу менен биргеликте даярдамакчыбыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Адаттагыдай эле даамыбыздын курамына керектелүүчү азыктардан баштабайлыбы? Буга кетүүчү азыктарды айта кетсек, коюлтулган сүт кетет, куурулган мыштакчасы, сары май жана жашылчалары, жана ошондой эле орегано чөбү кетет. Буну жасаштын ыкмасы биринчиден жашылчаларды майда туурап алабыз. Мага жардам берип туруңуз. Жашылчаларды блендердин жардамы менен майдалайбыз. Ал үчүн буну майда туураш керек. Туурап бүткөн соң буну блендерге салабыз. Буга салган соң татымалдардан кошобуз. Туз татымалын кошобуз кичине. Кичине сахар кошобуз. Жана коюлтулган сүттү куябыз. Баарын кошкон соң блендердин жардамы менен майдалайбыз. Бир сыра майда өткөргөндөн кийин буну кайнатууга даярдайбыз. Кайнатуунун астында бул кичине сары майдан кошобуз. Блендерден өткөрүлгөн азыктарды даяр болгонун бир ирет кайнатып алабыз. Бир ирет кайнагандан кийин буну берүүгө даярдайбыз. Идишине куйган соң үстүнө куурулган брынза мыштакчасын тизебиз. Кичине үстүнө даамына орегано чөбүн сээп коебуз. Мына ошентип биздин тамагыбыз даяр болду. Даяр болгон тамагыбызды сиз көбүнчө кимдерге сунуштайт элеңиз? Негизинен бул жашылчадан даярдалганына байланыштуу диетада отургандарга сунуштайт элем. Анткени себеби бунда деген калориясы аз жана витаминге бай болгондуктан. Рахмат сизге, ушундай сонун бир кеңеш айтып кеттиңиз. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, жакшы даамдуу тамак маанайды көтөрөт демекчи, сиздер дагы үй шартында аз убакыт ичинде даярдап, жакындарыңыздарды кубандырсаңыздар болот. Кызматыңыздарда мен Айдана Оразалиева жана Изюм ресторанынын ашпозчусу Вилдарбек Бакытбек уулу болдук. Тамагыңыздар таттуу болсун.